Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы ардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрөрманы. Эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, аны мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Акылбек Жапаров Баткендеги калыбына келтирүү иштерин жеринде көзөмөлгө алууда. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Баткен облусуна болгон иш сапары уланууда. Акылбек Жапаров жумушчу сапарынын алкагында Лейлек жана Баткен райондорундагы Тажикстан Республикасы тараптан куралдуу агрессиянын кесепетинен жабыркаган турак үйлөрдү жана социалдык инфраструктуралык объектилердин калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма-сөз кызматы билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы Лейлек районунун Максат айылындагы милиция бөлүмүн жана фельдшердик акушердик пунктту көрүп чыкты. Анда капиталдык оңдоо жүргүзүлгөн. Фельдшердик акушердик пункт Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси тарабынан оңдолуп, учурда жашоочуларды кабыл алууда. Жалпысынан мекеме 900дөн ашуун жергиликтүү тургундарга медициналык жардам көрсөтөт. Төрага Баткен районунун Капчыгай, Самаркандек жана Достук айылдарында да болду. Министрлер кабинетинин башчысы курулуш иштерин сапаттуу жана өз убагында жүргүзүүнүн үйлөрдү жылуулук жана ыңгайлуу жашоо үчүн башка зарыл шарттар менен камсыз кылууну белгиледи. Маалыматка ылайык, Аксай айылында 275 орундуу мектеп, Капчыгай айылында 100 орундуу мектеп жана Достук айылында 100 орундуу жалпы билим берүү мекемеси, фельдшердик акушердик пункт, 30 орундуу бала бакча курулат. Белгиленгендей, социалдык объектилер Арис уюмунун долбоорунун алкагында курулат. Министрлер кабинетинин башчысы Самаркандек айылындагы курулушу 2023-жылдын жаз айларында жыйынтыктала турган 75 орундуу оорукананын курулушу менен да таанышты. Андан соң Акылбек Жапаров курулуш компанияларынын өкүлдөрү менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Ал Баткен облусуна бөлүү пландалган 6-8 миллиард сомдун 4,1 миллиард сомго жакыны ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын тиешелүү эсептерине түшкөнүгүн кошумчалады. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атайын эсебине 330,75 миллион сом кайрымдуулук жардам катары түшүп, анын 138,4 миллион сому чек ара чатагынан жабыркаган жарандарга компенсация катары берилген. Аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн мамлекеттик программасын ишке ашырууга 250 миллион сом бөлүнгөн. Капиталдык салымдар беренеси боюнча каралган 3 миллиард сомдун 1,3 миллиард сому каржыланган. Анын ичинен 1 миллиард сому турак жайларды курууга, 300 миллион сому жолдорду жана көпүрөлөрдү реконструкциялоого багытталган. Белгилей кетсек, төрага 3 күндөн бери Баткен облусунда иш сапары менен жүрөт. Кадамжайда күйдүргү илдетине чалдыккан 3 адамдын абалы жакшырууда. 26 октябрда Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун Үчкоргон айыл өкмөтүнүн Балакыш айылында Сибир жарасы менен 3 адам ооруканага жаткырылганы белгилүү болгон. Учурда оорулуулардын абалдары жакшы, алар дарыланууда, дейт Баткен райондор аралык санэпид көзөмөлүнүн башкы дарыгери Асель Кошпаева. Анын айтымында, оору алгач бир адамда катталып, экөөсү күмөндүү болгон. Анализдин жыйынтыгында Сибир жарасы аныкталган. Кийин дагы 41 адам байланышта экени аныкталган. Ооруга чалдыккан адам Үчкоргон аймагынын тургуну болуп чыккан. Ал 9 октябрда Ноокат районундагы Тактек жайлоосунан 6 баш уюн жүктөп келип, арасында ылаңдап турган малын союп, эт саткандарга тапшырат. 19 октябрь күнү эт саткан касапка жара чыгат. Өз алдынча жараны дарылоого аракет жасап, дарыга насыбайды аралаштырып сүртүп, жараны ырбатып жиберет. Ылаңдаган малын сойдурган жаранга 5500 сом айып пул салынган. Сибир жарасы адамдар менен жаныбарлар ооруй турган инфекциялык оору. Эл аралык медико-санитардык эреже боюнча абдан коркунучтуу инфекциялардын тизмесине кирет. УКМКнын кызматкерлерине жаракат алган, майып болгон же каза болгон учурда жөлөк пул же компенсация төлөнөт. Министрлер кабинети улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери кызматтык иш учурунда жабыр тарткан, майып болгон же курман болгон учурда бир жолку жөлөк пулдарды төлөө тартиби жөнүндө жобону бекитти. Эгерде кызматкер кызмат өтөө мезгилинде жеңил жаракат алган учурда ага 6 ай үчүн, оор жаракат алган учурда 1 жыл үчүн акчалай камсыздоо өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнүп берилет. Кызматкердин кызмат өтөөсүнө байланышкан майыптыгы аныкталган учурда ага төмөнкүдөй өлчөмдөгү бир жолку жөлөк пул төлөнүп берилет. Биринчи топтогу майыпка 5 жылдык акчалай камсыздоо, экинчи топтогу майыпка 4 жылдык акчалай камсыздоо, үчүнчү топтогу майыпка 3 жылдык акчалай камсыздоо.
Кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу жабыр тарткан учурда кызматкерге 5 жылдык акчалай камсыздоо өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнүп берилет. Кызматтык ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу кызматкер каза болгон же кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу алган жаракаттын, контузиянын же оорунун кесепетинен кызматтан бошотулгандан кийин курман болгон учурда каза болгонду 10 жылдык акчалай камсыздоо өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнүп берилет. 31 октябрга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.